Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimli urayımdı Allah'ın atı menen başlap jaratkanга mактоолор айтабыз. Анткени урматтуу мусулман бир туугандар, түндөн түгөл чыгып, үй бүлө, ата-эне бир туугандар менен кырсыктан оолак, сак саламаттан атыргандыгыбыз үчүн. Кечиндеси мына ошол биздин Борбор калабыз Бишкекте, жалпы эле Кыргызстаныбызда жер титирөө болуп, мына ошол очогу Бишкек шаарында катталып, канчалаган инсандар түн уйкусунан чочуп, коркуп, Кудайдан тиленип араң таң аттырдык. Кантсе да бирок мына ошол эч кандай бир кырсыкка кабылбастан, жоготуулар болбостон, сак саламат таң аттыргандыгыбыз үчүн Кудайга мактоо, пайгамбарга салам салават айтабыз. Hazreti Anas radıyallahu teala anhu күндөрдүн биринде Айшенебизге кирип, "О имандуулардын апасы, жер титирөө жөнүндө мага кабар бериңизчи, качан жер титирөө болот?" дегенде Айшенебиз, "Качан адамдар күнү чоң күнөөлөрдү кылып, зынаалар кадимкидей көрүнүшкө айланып, адамдар арак ичип калган учурда" дейт. Hazreti Anas, "Мына ошондой учурда жер титирөө болобу, о мумин" десе, "Ооба, ошондой учурда Аллах Таала каарданып, пенделерди ошол күнөөдөн тыйыш максатында, эскертүү максатында жерге кайрылып, титирегин" дейт экен дейт. Hazreti Anas, "O imandуулардын апасы, бул нерсе адамдарга жаза үчүнбү? Адамдарды жазалаш үчүн ушундай болобу?" десе, Айшенебиз, "Ооба, имандууларга эскертүү, рахмат, береке үчүн жер титирейт. Ал эми Кудайды тааныбаган атеист капырлар үчүн азап, Аллахтын каары, жаза үчүн жер титирет" дейт. Hazreti Anas, "Мен дейт, пайгамбар өткөндөн кийин мындай кубанычтуу хадисти биринчи жолу угуп атышым" дейт. Анткени имандууларды мындан ары түз жашагыла, туура жашагыла деп эскертүү үчүн Аллах Таала жер титирет экен деген хадисти уктум дейт. Hazreti Умардын доорунда жер титирөө болот. Hazreti Умар падыша, халифа доорунда. Hazreti Умар жер титирегендин эртеси күнү мага окшоп чыгып, өз элине кайрылып, "Эй Мадиналыктар, кечиндеси жер титиреди. Эгер дагы бир жолу жер титирей турган болсо, мен силердин араңардан чыгып кетем" дейт. Анткени Hazreti Умар араңардагы кээ бир күнөөкөрлөрдүн айынан жер титирет дейт. Айтайын дегеним, бүгүн Hazreti Умар сыяктуу кыргызстандыктар дагы бир жер титиресе силердин араңардан чыгып кетем дей турган Hazreti Умарга окшоп, күнөөсүз өмүрүн өткөргөн, өзүнүн күнөөсүз экенин сезген арабызда илимдүү, илимсиз, жетекчи эмес, карапайым, жалпы эле мына ошол 7 миллион кыргызстандыктын арасында өзүнө ишенимдүү түрдө силердин айыңардан ушундай күнөөлөр болуп атат деп айта турган инсандар барбы жокпу? Албетте бүгүн тегиз бардыгыбыз жараткан Аллах Тааланын астында бир күнөөгө белчеден батып кеттик окшойт. Кереметтүү Кур'анда "Захарал фасад фил барри вал бахр" жер бетинде жана кургакчылыкта дагы, деңизде дагы бузукулук каптап кетти бима касабат айдин нас, адамдардын кылган күнөөсүнүн себебинен дейт. Урматтуу мекендештер, жер титирөөлөр булар Аллах Тааланын белгилеринен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Биз өз белгилерибизди силер үчүн коркутуу үчүн жиберебиз" дейт. Мына ошол Аллах Тааланын жер титирөөсү болобу, башка кырсыктар болобу, мунун бардыгы өзгөчө мына агыр күндөрү Баткенде, Ноокатта өрүк гүлдөдү, бадам гүлдөдү деген кабарлар жүрөт. Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгон жакшы. Мунун бардыгы канчалык бир деңгээлде табият тарабынан Аллах Тааланын бизге берип аткан эскертүүсү, күнөөлөргө тооба кылалы, жараткан Аллах Таала сак саламат аман күн кечиргенди баарыбызга насип кылсын.